Salga dayanız, dayanız. Anda biraz misilka jasalsak, bir ağızdı lay, bir ağızdı baş usta. Ekspres etsin. Murat Doğu oldu. İkinci top gelecek top oldu. Özümüzün kapitan komandalarımızda şayla olalım. Birden Hana? Sebegim Amke olsun ne? Amke Sebe Ramazan. Anda mesela biz halkta bağlı kriterlerмен tanışalaylı. En yaxşı жооп бергендерге элечек менен баалаймын. Ал эми жакшы жооп бергендерге шөпүлө менен баалаймын. Орто жооп бергендерге Кыргыздын улуттук аспабы комуз менен баалаймын. Бүгүн 7 апрель Кыргызстандын тарыхында кандай тарыхый окуя болгонун эске салабыз. Ким жооп берет балдар? Ramazan жооп бере кой. 7 апрель элдик революция күнү Курманбек Бакиев тактан кулган. 7 апрель элдик чөгөрүш болгон күнү. Азаматсың силерге дагы чөкүлө менен баалады. Отура кой. Балдар, алты дереже менен тантышалайлы. Улуттук деңгээлде бийиктик, улуттук баалыктуулуктарды дамандалайбыз. Суроолорго тууралап жооп беребиз. Жогон Мамутовдун ата журт кыйын күнгө кабылганда айлансын ар бир уулуң чагылганга деген ыршактар менен баштап алсак, анда эмесе балдар карагыла доскада биздин ата бабаларыбыздын эмнеде турат сүрөттөрү, мына ушулардын өмүр баяндары тууралуу кыскача айтып берсеңер. Бирей Сыздыковдун өмүр баяны тууралуу кимдер айтып берет балдар? Алина жооп берип койчу. Abdülkerim Sıdıkov 1889 жылы азыркы Чүй облусундагы Алабөтөн айылында ири манаптын үй-бүлөсүндө төрөлгөн Абдülkerim Sıdıkovдун үй-бүлөсү ошо Чүй өрөөнүндөгү эң мындай белгилүү манаптардан болгон. Анын атасы болсо Сыдык Талкан болушуну башкарып турган. Abdülkerim Sıdıkov Кыргыз элинин чыгаан ишмери тарыхчысы болгон. Азаматсың Толгонай, мен силерди эмне кыламын? Келечек менен баалаймын азаматсыңа. Кара, кийинки балдар Мурат Тоонан ким жооп берет? Толгонай сен жооп берчи. Ким тууралуу айтасың? Жусуп Абдурахманов. Көрүнүктүү мамлекеттик жана коомдук ишмер Жусуп Абдурахманов 1901 жылы 28 декабрында Күнгөй Аксу болушунда Чүркей айылында туулган. Азаматсың, силерге дагы элечек менен баалаймын. Балдар, үйдөгү тапшырма боюнча кайсы тема берилген?
Кайсы тема берилген? Параграф 5 жаңы экономикалык саясат жылдарында Кыргызстандын социалдык-экономикалык өнүгүшү. Азаматсың. Эми ушул үйдү тапшырма боюнча силерге суроолор дал келтирүү бар. Ушул суроолорго жооп беребиз. Бул дал келтирүүгө ким биринчи суроого жооп берет? Даниэль. 1917 жылы февраль революциясы падышаттык тапылады. Азаматсың. Экинчи суроого Алина. 1917 жылы октябрь революциясында пролетариат диктатурасы орногон. Азаматсың. Үчүнчү суроого Маркы Мурат болгон Абуке. Жаһандык согуш бул аскердик коммунизмге байланыштуу. Азаматсың. Дагы Мурат болгон. Кийинки суроого ким жооп берет? Кана Мурат болгон. Жооп бериңиз. Жаңы экономикалык саясат. Азык-түлүк салыгы. Азаматсың. Дагы кийинки суроого ким жооп берет? Жооп бербегендер Айдана. Жер суу реформасы эки этапка жүргүзүлгөн. Жер суу реформасы эки этапка жүргүзүлгөн, э? Азаматсыңар анда эмесе эки топту беречек менен багып коеюн. Балдар эми жаңы темага дептерлерди ачып теманы жазабыз. Балдар. Кана балдар, бүгүнкү сабактан эмнелерди байкап бул ата бабалардын сүрөттөрү, бул көргөзмөлөрдөн кайсы тема? Кана ким жооп берет? Мадина. Кыргыздардын улуттук мамлекеттүүлүгүнүн түзүлүшү жана тындалышы. Азаматсың. Кыргыз улуттук мамлекеттүүлүгүнүн түзүлүшү жана чыңдалышы деген тема экен. Анда эмесе жаңы темага көңүл коебуз. Балдар, ушул темада силер сабакта эмнелерди билгиңер келет? Сабакта. Кана Кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн түзүлүшү жана чыңдалышы деген тема боюнча эмнелерди билгиңер келет? Ана Алина, бүгүнкү сабакта эмнени билгиң келет? Мен бүгүнкү сабакта Кыргыз мамлекеттүүлүгү ушул мала чейин кантип түптөгөн, анан кимдер түптөгөнүн билгим келет. Азаматсың. Экинчи улуу инсандар жөнүндө маалымат алабыз керек. Азаматсыңар. Чынчылдыкка жана мекенчилдикке тарбияланабыз. 18 айдан бeri абакта отурган жана азып кеткен орто жаштагы кишини алып киришет бул жерге. Орус тергөөчү көнгөн адатына ылайык папкесин ачып, баягы эле тажатма жана кайталанма суроолорун бере баштайт. Түрмөдө жатканы менен сынбаган жана көзүнөн от жанган айыпталуучу ар бир суроого ызырына жооп берет. Тергөөчү акырында Англиянын шпиону экендигиңди жана советтик түзүмгө каршы иштегендигиңди мойнуңа аласыңбы деп такайт. Бирок кан манастын урпагы акыйкат барбы же аны да атып өлтүрдүңөрбү? Кезегинде кызматта отуруп силердей шүмшүктөрдү байкабай калгандыгыма өкүнөм деген соң дароо ордунан туруп отургуч менен тергөөчүнүн башына чаап жиберет. Сырттагы сакчылар ошол замат бөлмөгө кирип мылтык менен айыпталуучуну атып салышат. Балдар, айтып ушул жерде силер кандай жол тутмаксыңар? Юсуп Абдрахмановдун ордуна болгондо эмне кылмаксыңар? Мен Юсуп Абдрахмановдун ордуна болгондо сотко кол көтөрбөйт элем. Анткени ал кезде акыйкаттык жок эле. Азаматсың, Рамазан. Туура жооп бериңер, силерге дагы упай берилет. Кыргыз Тоолуу облусунун түзүү аракеттери Түркүстан АСРнин курамына кирген кыргыздар Жети Суу, Сырдария, Фергана жана Самарканд облустарына бөлүнүп, өз өкмөттөрү болгон эмес. Бул облустарда жашаган кыргыздар азчылыкты түзгөн жана анын натыйжасында алар кызыкчылыктарына дайыма эле тийиштүү көңүл бурган эмес. Буга байланыштуу 1921 жылы Алмата шаарында өткөн жыйында Түркүстан АСРнин курамында Тоолуу Кыргыз областынын түзүү маселеси көтөрүлгөн. Бирок маселе чечилген эмес.
Анткени Жети суу жана Сырдария облусун Казак АСРине өткөрүп берүү болжолдонгон. Казак Республикасынын курамында автономиялуу облус түзүү болжолдонуп жатканы айкын болду. Жыйынга катышкандардын ичинен Ишеналы Арабаев гана нааразылыгын билдирди. Кара Кыргыз автономиялуу облусунун түзүлүшү 14 октябрь 1924 жылы РСФСРдин Бак, Түркстан АСРинин Бухара жана Хива республикаларынын калкынын эркине ылайык Орто Азия элдеринин улуттук мамлекеттерге бөлүү жөнүндө токтом кабыл алынган. Сабакты жыйынтыктоо үчүн телефондорубузду алып барып, суроолорго жооп беребиз. Кимдин качан кабыл алынган? Кана тез убакыт келип жооп беребиз. Төрт түстө турат, төрт түстүн бирөө берген. Кызыл, көк, сары, жашыл. Канчанчы жыл? Sarı Ege'de Büyük Basın Sarıcılığı 5 Mart'ta. Vakit verip жатат, тез. Sarı. Бирөө 18 жылда ким белгиледи? 18 жылда. Мамлекеттүүлүгү качан, кайра жанданды? 91 жылда. Bırak olsun. Ana ballar, Jorgo Çavuş oyundan qaysi momenti tandap alabız? 7'ye çıkama. 8. Murat tandayız. Kalan birinci. Ekini. 2 Daniel, 3 Tolgonay. Suroçığa suroğluğa жооп беребиz. 21 октябрда РКПбыздын Борбор комитети облустук партиянын 1 жана 2 катышуусуна кимдер шайланган? Жооп бер. 1. katılığına Karenski, 2. katılığına Yusuf Abdurrahman. Azamatsız upaylar verilir. Ek toplu upay verilir. Sana Tolgonay жооп бер. Балдар, дептерди ачып, үйдүк тапшырмаларды жазып алабыз. Баарыбыз досканы карайбыз. Мына Кыргыз мамлекеттүүлүгүн түптөгөн аталардын жанында сүрөттөрдүн жанында QR коддор бар. Ушул QR коддорду эме кылабыз, сканерлеп алабыз дагы.
ушул кайсы ата бабалыкты тандасаңар ошол жөнүндө эссе жазып келесиңер. Макул. Мақұл.